Үйдүн куту силерде кыздар. Бардык нерсе үйдүн куту берекеси силерде. Ошон үчүн аял киши үйүңдө нур бол. Нур бол, жайнап тур. Эркек киши сага сыртта кул болуп иштеп берет. Бүгүн ажырашуулардын кайсы бир деңгээлде себебин айтайынбы? Аялдар 99% аялдар үчүн жасанасыңар. Эркек үчүн жасанбайсыңар силер. Аялдар үчүн жасанасыңар. Тойго барсак да, муну мурдагы тойго кийген жаңы алыш керек. Ким көрүп калган? Аялдар көрүп калган. Биз эркектерге баары тойдо костюммен жүрөбүз биз. Өзүбүз үйлөнгөндө костюммен жүрөбүз. Аялдар 99% аялдар үчүн жасалат. Ачык айтайын. Ошол эле учурда аялдар үйдүн куту берекеси сиздер дедим. Ажырашуунун себеби да ушул жерде. Аялдар биринчи эреже унутпаңыздар. Өзүңдүн күйөөңдү жумушка кетип баратканда туруп узатып, жумуштан келгенде ордуңдан туруп тосуп алышты үйрөнгүлө. Экинчи эреже, өзүңдүн күйөөң үйгө келип атканда күндө бир эле жолдошуңдун өзүн үйгө мейман келатат дегендей сезим менен тосуп үйрөнгүлө. Мейман келатат дегенде үйдү тазалайсыздар го? Куд ошондой үйдү тазалагандай эле, күйөөм келатат деп үйдү тазалап, күйөөм келатат, атаң келатат. Ана ошондой бир сүйүүнү менен тосуп алгыла. Куд азыр жаш балдар аяз ата дегендей, атасы ана ошондой тосуп алып үйрөнгүлө. Эгерде ушул мамилени кылып турсаң, любой эркек эшиктен батыраак аялыма барайын деп шашып келет. Батыраак. Келер замат эшикти ача, каякта жүрөт, саат канча не болсо, ана эркек келгиси келбейт үйгө, ачык айтайын. Ошон үчүн аялдар бардыгы сиздерде. Урматтуу аялдар, мен эркектер үчүн отдельно бул башка сабак берем, бирок аялдар үчүн аялдарга тиешелүү жагын гана айтып атам. Билем, эркектердин да толтура күнөөлөрү бар. Бирок аялдар өзгөчө. Эркектерге баары бир мал-пан болсо да жашай берет дегилерчи. Эркектерге баары бир. Бирок аял киши акылсыз болсо, ал жашай албайт. Бир тээп чыгарып коет сенин арага. Түшүн айтайын. Бир тээп чыгарып коет. Келген жериңе жоголду айтып коет арага. Аял киши акылдуу болсун. Аял киши эркектен экесе күчтүү болсун керек болсо. Күчтүү дегенде жан дүйнө руханий тараптан күчтүү болсун.